Бүгүн Борбор калаада райондук айыл чарба кызматкерлерине 60тан ашуун жапжаңы техникалар жана кызматтык унаалар тапшырылды. Бул аймактардагы айыл чарбаны өнүктүрүүгө өбөлгө болору айтылууда. Агротех Экспо 2024 көргөзмөсүнүн алкагында жаңы техникалар, суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги аркылуу аймактарга бөлүштүрүлүп берилди. Ал эми айылдардан келишкен чарба кызматкерлери эми жер иштетүүгө атайын техникалардын чоң жардамы тиет деген пикирде. Алар буга чейин чарба техникаларынын эскилиги жеткенин айтып, бир кыйла түйшүк жаратып келгенин маалымдады. Биз Борбор калаада 1000 км алыста турабыз. Биздин техникалардын эскилиги жеткендиктен жаңы техникалар берип атат. Азыр 3 техника берип атат. Эскаватор, бульдозер, бетонный мешалка машиналар берип атат. Биз момундай погрузчиктер менен, майда бараттар менен көбүрөдөн жалдап манан иштечүбүз да. Эми бул техника барса бизге аябай эле жакшы жардам болгон атат. Өсүшүбүз үчүн. Ошондой эле Талас райондук өнүктүрүү башкармалыгынан келген Эмил Тажыканов жапжаңы салондон чыккан кызматтык унаага ээ болушканын белгилеп, Жол Тандабас райондук айыл чарба тармагына жакшы кызмат кылат деген ойдо. Тажыкановдун айтымында райондордо мурда мындай кызматтык унаалар болгон эмес. Бул автоунаа 2023-жылы чыккан экен. Бардык функциялары бар экен. Эң негизгиси айыл чарба тармагына ылайыктуу, жайлоолор учурга бара турган учурда бара турган, талааларга бара турган, асты бийик, ыңгайлуу жагынан аябай жакшы автоунаа экен. Техника менен анын оосу Жаңы атайын техникаларды тапшыруу аз эмне өлкө башчы Садыр Жапаров баштаган бийлик жетекчилери, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдор катышып, биргеликте Ала Тоо аянтында кыдырата тизилген жаңы техникаларды көрүп чыгышты. Президенттин айтымында техникалар 1 миллиард сомго сатылып алынган. Ошондой эле Садыр Жапаров кийинки жылы министрликке караштуу суу ресурстары кызматы 400дөн кем эмес атайын техникалар менен камсыздаларын кошумчалады. 48 кызматтык автоунааны райондорубуздун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына тапшырганы турабыз. Бул техникалар айыл жериндеги дыйкан фермерлерибизге өз убагында суу жеткизүүгө, райондук айыл чарба башкармалыктарынын жетекчилеринин ыкчам иш алып баруусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтемин. Ал эми эмдиги жылы болсо суу кызматын 400дөн кем эмес атайын техника менен камсыз кылалы деген планыбыз бар. Ал эми суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары Жаныбек Керималиев Кыргызстанда буга чейин мындай техникалар болбогонун белгилеп, учурда суу чарба кызматкерлерине шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканына токтолду. Өзүңүздөр жакшы көрдүңүздөр, Кыргызстанда мындай техникалар жок болчу. Ошол техникалардын бардыгы ошол биздин суу чарбасына керектүү техникалар болуп эсептелет. Мисалы, драглайн деп коебуз, алардын жанагы kopшусунун узундугу 13-14 метрге жеткен. Ал жерде жанагы дарыяларды тазалаганда, көлмөлөрдү тазалаганда ошол мындай биздин суу чарба кызматкерлерине аябагандай жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат деп. Белгилей кетсек, айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата алтын күз жарманкеси уланып, ага дыйкандар өздөрү жашылча жемиштерин, мал жандыктарын, азык-түлүктөрүн жана айыл чарба техникаларын алып чыгышты. Жарманке 3 күнгө чейин созулат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.